Урматтуу Алмаз Ахунжанович, ошол жаңы окуу жылынын башталышы менен Кыргызстандын жолдорундагы окуучулардын коопсуздугу сыяктуу маанилүү маселе дагы бир жолу көңүл бургузуу керек. Ошол эле маселе боюнча жыл сайын жолдордо жол кырсыктары катылып, тилекке каршы аларда балдар каза болууда. Скутерлердин жана башка кичинекей транспорт каражаттарынын катышуусундагы авариялардын көбөйүшү өзгөчө тынчсыздануу жаратат. Ошондуктан буга байланыштуу тиешелүү кызматтарга жол кыймылынын эрежелеринин сакталышы өзгөчө мектептердин жанында жана айыл жолдорундагы көзөмөлдү күчөтүүнү тапшыруу зарыл экен. Москва районунда ушул Александровка, Миңбулак айылында, Александровка айылында Ясыр Шываза, анан Арли Арбуду, Арзи Исмаев деген ушул центральный трассанын жолдордо турган мектептер, окуу жайлардын ошондой эле ушул Мирошниченко деген мектеп бар да, ошол окуу жайлардын жанындагы аймактарды керектүү коопсуздук каражаттары менен камсыз кылуу, анан жол белгилерин орнотуу, тротуарларды жана жөө жүргүчүлөрү өтүүчү жерлерди жабдуу. Ошондой эле балдарыбыздын коргоо жардам бере турган башка чараларды көрүү керек. Кийинки маселе ушул Төрткүл айыл аймакта бир жыл мурун сунуштаган ушул Черняховский атындагы орто мектептери бар экен. Ушул Черняховский атындагы орто мектептин кошумча имараттын курулушка муктаждыгы бар экен. Ошого курулуш, архитектура жана турак жай коммуникалдык чарба министрин сунуштаган. Ошону дагы кийинки жылга мен ойлойм кошсо дагы зарыл экен да. Анан Кепер Арыктын 100 жылдыгы мектеп буюрса, азыр укс менен сүйлөшсөм, бир жумадан кийин башталат. Тендер баарын өттү. Ошону байланыштуу мен жетекчилерге, мамлекеттин жетекчилерге терең ыраач билдирем. Ошол мектеп тез ара бүтүрүш керек. Анан Беш Терек деген айыл бар да Москва районунда. Ошол жол боюнча мурда Минтранс өзү 3 километр сунуштаган, бирок 2 километр жазылган. Ошо калгандары 1 километр дагы кошуш керек. Анан Төлөк жол боюнча титулун тизмеге кирген, бирок бүт элек. Анан кийинки маселе Алмаз Ахунжанович, ушул Манас аэропортунун ылдый зонага жаңы жер, жаңы пакта, Нижний Чуйс барып аткан жол 3 километр сунуштаган, бирок полный жасаганга башта элек да. Ошондо суранат элем.